Бүгүн 27 апрелде Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын мектеп лигасы улуттук долбоорунун облустук туру башталды. Спорттук иш-чара жаштар дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, ага район шаарлардан келген мектеп окуучуларынан түзүлгөн командалар катышып жатат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана спорт мугалимдери катышты. Мектептеги билим менен гана чектелбестен өзүңүздөрдүн ден соолукту чыңдоо тармагында өзүңүздөрдүн мыкты көрсөтүштөрдү дене тарбия жагында көрсөтүп, республикалык, областык жана эл аралык деңгээлде дагы желбиретти деген чоң үмүттөбүз. Сиздерге ушул таймашта чоң ийгиликтерди каалайт. Ал эми калыстарга кара кылды капсырган тактыкты, каралыдай тактыкты сактап, ушул балдардын эмгегин туура балап беришүүгө биз чын жүрөктөн каалап кетебиз. Мектеп лигасы балдар спортун өнүктүрүүгө багытталган өлкө тарыхындагы эң ири улуттук долбоор. Долбоор быйыл 2-нчи ирет өтүп жатат. Программа билим берүү мекемелеринде футбол, волейбол, баскетбол жана шахмат сыяктуу массалык спортту өнүктүрүүгө багытталган. Башка спартакиадалардан өзгөчөлүгү бир мектептен тандалган окуучулар гана катыша алат. Курама команда түзүлбөйт. Ошол мектеп аягына чейин мектептен чыгып, анан зоналдык түрү болот, анан райондук, анан облустук түрү, анан анын жеңүүчүлөрү республикага чейин бир эле мектептен барат. Курама командалар түзүлбөйт. Айырмасы ошол. Бунун республикалык финалдык туру 10 майдан башталат. 10 майдан 15 майга чейин Бишкек шаарында өтөт. Бүгүн буюрса биз 27-синен баштадык, 30-унда жыйынтыкта бүтүрөбүз бардык спорт түрлөрү боюнча. Ошонун жеңүүчүлөрүн Бишкек шаарына жөнөтөбүз. Буга чейин мектеп лигасынын айыл аймактык, райондук жана шаардык турлары өтүп, анда жеңишке жеткен командалар бүгүнкү мелдешке катышууда. Волейбол боюнча Баткен районунан 9 мектептин командасын жеңип келген Сейитказы Эрматов орто мектебинин кыздар командасы катышып жатат. Команда өткөн жылы да облустук турга катышып, 3-орунду алып калган. Быйыл 1-орунду алуу үчүн мыкты даярдык менен келгенин айтышты. Biz birimlik komandasыбыз. Biz сүлүктү менен ойноп жатабыз. Азыркы турда biz жеңебиз деген үмүттө келгенбиз. Оюн абдан мыкты өтүп жатат. Күйөрмандар дагы жакшы каалоолор менен келген. Жакшы өтүп жатат оюн. 12 жаштагы Адилет Ташматов Лейлик районундагы номер 2 гимназия мектебинде окуйт. 7 жашынан шахматка болгон кызыгуусу артып, спорттун бул түрү менен машыгып келет. Бир катар облустук, республикалык турнирлерге катышып, ийгиликтерге жетише алган. Ал командасы менен биргеликте райондук турдан жеңишке жетип, мектеп лигасынын облустук туруна жолдомо алган. Шахматты мен 7 жашымдан баштап ойной баштаганмын. Алгачкы башында мен үйдө жөн эле отуруп зеригип бергенден кийин ошо бир спортко катышкым келгенде ошо шахматка катышкам. Бүгүнкү оюнга жакшы даярдык менен келдим да, буюрса республикада призер болушка аракет кылам. Шахмат мектеп лигасына быйыл 1-нчи ирет киргизилди. Мелдешке шахмат боюнча жалпы 6 команда катышып жатат. Ар бир командада 4төн окуучу бар. Мелдештин шарты боюнча кайсы команда эң көп жеңишке жетсе, облустук турдун жеңүүчүсү аталып, республикага жолдомо алат. Шахмат мына быйылдан кошулду мектеп лигасына. Өз мектеп лигасы былтыртан баштап уюшулуп баштады. Быйыл шахматты да киргизишиптир. Бул бизди албетте кубандырат. Бул ушу шахматка республикалык деңгээлде жакшы көңүл бурулуп атат дегенди билдирет. Анан область боюнча дагы шахмат боюнча иштер жүрүп баштады. Быйыл губернатордун кубогу болуп өттү. Буга чейин өткөрүлгөн эмес эле. Бизди кубандырат. Албетте келечеги кең деп ойлойбуз. Мектеп лигасы программасын ишке киргизүүнүн максаты мектеп окуучуларынын арасында массалык спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын жайылтуу болуп саналат. Бул коммуникацияны, жоопкерчиликти, тартипти жана командалык духту өстүрүүчү командалык оюндар болуп саналат. Мугалимдердин айтымында мектеп лигасы өлкөнүн бардык аймактарынан жаш таланттарды аныктоого жана спорттук алемде жаңы жылдыздарды тартууга мүмкүнчүлүк берет. Ошону менен бирге долбоор күйөрмандар институтун демөөрчүлүк жана өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, шылуундукка, регионализм жана башка терс таасирлерди жоюу аркылуу руханий патриоттуулук сезимдерди калыптандырууга өбөлгө түзөт. Ушул мектеп лигасында ушунда жандандырып кете турган болсо, спорттун баардык түрүнү кошсо да болот да. Мисалга волейбол, футбол, баскетбол, шахмат деп коелут.
мисалга мындай айтканда жеңил атлетика, легкий атлетканы дагы быйылкы жылы койсо биздин район областта республикалык деңгээлдерге катышат деген ойдобуз да. Балдардын спорт жагынан эң үстүнү болгону бири-бирини жол көрүшүп, бири-бири кайсы команда күчтүү экенин жөндөнүп, ошого карата техникалары өсөт, кыймыл аракети, физический жактары өсөт, бири-бирин таанып, жана көп жетишкен жактарын алат. Спартакиаданын облустук туру 27 апрелден 30 апрелге чейин өткөрүлөт. Натыйжада жеңген командалар республикалык турга жолдомо алышат. Облустан жалпы 6 командада 81 окуучу тандалат. Белгилей кетсек, мектеп лигасынын республикалык туру 10 майда башталат. Андан жеңген мектептерге 500 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар берилет. Мингүл Көчөрова, Абдуламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.